Кумтөр кенинин Кыргызстанга толугу менен өткөнү тууралуу кабарды Орусияда жашап иштеп жаткан мекендештер кубаныч жана үмүт менен кабыл алышты. Кыргызстанда жумуш жок, бекер жатканда эмне бар? Иштеп, тирилик кылыш керек, семья багыш керек, бала чака багыш керек, ата энеге жардамдаш керек. Ошол. Иманбек, уксаңыз керек ушу Кумтөр толугу менен Кыргызстандын карамагына өттү да. Анан ушул жаңылыкты укканда сиздин ичиңизде эмне сезимдер пайда болду? Баягы үмүт пайда болду, ошо Кыргызстанга кайтабыз деген. Конечно, сезимдер пайда болду. Кудай кааласа Кыргызстан өнүксө, мекенибизге жумуш орундары түзүлсө өтөбүз, Кыргызстанга барабыз. Кыргызстанда жашаган эмне жесин. Кумтөрдү Кыргызстанга өттү деп сүйүнүч болуп атат. Бир 10 күн, 15 күн болуп калды. Интернеттен угуп, күндө көрүп неме кылтабыз. Сүйүнүч пайда болот да, конечно, болуп, аракет кылып, неме кылып Кыргызстан садыр жапарып иштеп атат деген үмүттө. Ошо келечек эми Кыргызстанга жумуш орундарын түзүп, ушу тип ушакта жүргөн мигранттарды алып кетсе, өзүбүздө жумуш орундары пайда болсо жакшы болмок деген үмүт. Кыргызстандын алтыны көп, бирок эли жакыр жашайт деп көп айтышат. Жакшы жашоо издеп, көптөр миграцияга кетүүгө аргасыз болушкан. Орусияда эле миллиондон ашык кыргызстандыктар жашап иштеп жатышат. Бүгүнкү күнгө чейин Кумтөрдөн айрым бийликте отурган топтор гана пайда көрүп, мамлекетке жарыбаган каражат түшүп турганын мекендештер өкүнүч менен белгилешүүдө. 30 жылдык окуябыздай биринчи жолу мындай тарыхый жакшы окуя болду. Эми ушул талапты Кыргызстанга 100% кирешеси түзүп, мекендештердин аброюна иштесе, менин оюмча Кыргызстаныбыз оңолот. Кыргыз сөзгө чоң баа берген эл, эрдин эмгегин эл баалайт дейт. Биздин президентибиз 12 жылдан бери ушул Кумтөр боюнча депутат болгон мезгилде, башка мезгилдерде күрөшүп келген. Ошол сөздүн аягына чыгып, мына бүгүн Кыргыз элине ушул Кумтөрдү өткөрүп берип отурат. Бул деген сөз биздин Кыргыз элинин мындан кийинки тагдырына абдан чоң таасирин берет. Кыргызстан Кумтөрдү өз алдынча иштете баштады, өлкөнүн баардык кендерин бириктирген улуттук холдинг түзүлдү. Россиянын Росгеология мамлекеттик холдингинин Кыргызстандагы өкүлү Кубанычбек Кожоевдин айтымында, эки өлкөнүн бул жаатта кызматташуусунун келечектүү багыттары бар. 1-2 жыл мурун Росгеология менен Кыргыз ГКПНдин ортосунда чоң келишим болгон. Ошол биздин Кыргызстандагы көп жылдан бери, 30 жылдан бери бир мындай иштелбей, лицензияларын алып, жөн эле ар кимге бир кымбат сатабыз деп жүргөн ошо кен байлыктарды жакшылап кайрадан ревизия кылып, алардын баарын жакшынакай кылып, разработка кылып, бир мындайча айтканда, азыркы тил менен айтканда упаковать этип, жакшылап инвесторлорго ошо көргөзүп, ошол инвесторлорду тартуу боюнча бир чоң бир иштерди жүргүзүү боюнча Владимир Владимирович Путин барганда ошондой келишим болгон. Мекендештер өлкөнүн байлыгы эми элдин жыргалчылыгы үчүн, республиканын экономикасынын өнүгүшү үчүн иштеп, жумуш орундарын түзүү деген сөз акыры иш жүзүнө ашат деп үмүттөнүшөт. Алардын ар бири өз мекенинде иштеп, татыктуу айлык алууну кыялданат. Мирбек Молдокунов, Аскар Улан уулу, Ала тоо 24, Москва шаары.